Салам достор. Бүгүн биз сиздер менен контент эмне жана контент план эмне үчүн керектиги жөнүндө сөз кылабыз. Контент бул биз сиздер менен дайыма телевизордон, радиодон же болбосо интернеттен көрүп же болбосо угуп жүргөн маалымат. Мисалы, соц тармактарды алсак. Эгерде сиз пост чыгарып жатсаңыз, анда сиз эртең кайсыл пост чыгарам? Ал пост өзүнө эмнелер камтыйт? Ал посттун тексти кандай болушу жөнүндө контенттин планы. Контент план бир жумага же болбосо бир айга түзүлүшү мүмкүн. Контент план түзүп алсаңыз, сиз эртең же болбосо бүгүн эмне чыгарам деп ойлонбойсуз жана кыйналбайсыз. Анткени сиздин контент планыңыз бир жумага же болбосо бир айга түзүлгөн. Жана сиздин материалдарыңыздын сапаты алдаганча жогорулайт. Анткени сиз аларды алдын ала даярдап коесуз. Контент экиге бөлүнөт. Бул аудио жана видео. Аудио бул биз сиз менен кулагыбыз менен угуп ала турган маалымат. Мисалы, музыка, аудио китептер же болбосо подкасттар. Визуалдык контент бул болсо видео. Видеого кино, клиптер, сериалдар же болбосо онлайн видео сабактар кириш мүмкүн. Текст бул газета же болбосо сайттагы макала. Же болбосо социалдык тармактардагы пост. Сүрөт бул кадимки эле сүрөт же болбосо инфографикалык же болбосо постер болушу мүмкүн. Контентти жасап жатканда эмнелерди эске алышыбыз керек? Биринчи, бул маалымат. Эгерде сиз контент жасап жатканда контентиңизде пайдалуу бир маалымат жок болсо, анда ал контент эч кимге кереги жок жана эч кимге пайдасыз. Экинчи, максат. Сиз контент түзүп жатканда, ал контенттин максаты сөзсүз болушу керек. Анткени максаты жок контент ал эски оюнчукка окшош. Аны эч кимге ойнобойт, бирок бир орунду ээлеп турат. Үчүнчү, окурмандарды эске алыңыз. Контент түзүп жатканда, сиз окурмандарыңызга түшүнүктүү жана жөнөкөй сөз менен жазышыңыз керек. Постторду жана аларды коздоочу инструменттер. Көптөгөн куралдар бар. Мисалы, шаблону бар даяр тиркемелерден профессионалдуу графикалык программаларга чейин. Биз сиздер менен бүгүн эки тиркемени караштырабыз. Ал Canva жана Trello. Эми биз сиздер менен кызыктуу текст жазышыбыз керек. Кызыктуу текст жазып жатканда эмнелерге көңүл буруу керек? Биринчи, аудиторияңызды изилдеңиз. Мисалы, өзүңүздүн катталуучуңуздун портретин түзүңүз. Мисалы, анын болжолдуу орто жашы, ал эмнелерге кызыгат жана анын кесиби. Мисалы, 14 жаштагы 9-класстагы окуган окуучу, ал автоунааларга аябай кызыгат. Же болбосо 19 жаштагы университетте окуган кыз, ал музыкага аябай кызыгат. Эң маанилүүсү, сиз өзүңүздүн аудиторияңызды изилдегенде алардын сөзү менен баарлашышыңыз керек. Мисалы, жаштардын өзүнчө сөздөрү бар. Ал сөздөр орто жаштагы окурмандарга терс же болбосо алар түшүнбөй калышы мүмкүн. Ошондуктан ар бир аудиториянын өзүнүн тилин, өзүнүн сөзүн табышыңыз керек. Эң жакшы пост бул кыска жана нуска пост. Окурмандар социалдык тармактарга көбүнчө көңүл ачуу үчүн келишет. Көбүнчө узун материалдарды окуганга убакыт болбойт. Ошондуктан сиздин постуңуз кыска жана нуска болушу жакшы. Текстти окурмандарга болушунча жеңилдетиңиз. Мисалы, кыска сүйлөмдөр менен жазыңыз. Же болбосо текстти тизмелерге бөлүңүз жана кичинекей абзацтарга бөлсөңүз, окурмандарга окуу жеңилирээк болот. Жана аларга түшүнүктүү жана жөнөкөй жалпак тил менен жазыңыз. Социалдык тармактардын өзгөчөлүктөрүн эске алыңыз. Мисалы, Facebook биздин өлкөдө олуттуу көйгөйлөрдү талкуулаган репутацияга ээ. Instagram болсо көбүнчө көңүл ачуучу жана ал ачык маанайды билдирген социалдык тармак. Андыктан, эгерде сиз Facebook'та олуттуу бир көйгөйдү көтөрүп жана ал көйгөй жөнүндө талкууларды көтөрсөңүз, анда ал жакшыраак жарнамага ээ болушу мүмкүн. Instagram социалдык тармагында окурмандарыңызды көп жүктөп албашыңыз керек. Публикациялар үчүн идеяларды кайдан алсак болот?
Мисалы, сиздин аудиторияңыз үчүн кандай контент кызыктуу болорун ойлонуп көрүңүз. Сиз өзүңүздү катталуучунун ордуна элестетиңиз. Сиз кандай пост окугуңуз келет эле жана сиз эмнелерди көргүңүз келет эле. Келген идеялардын бардыгын баракчага жазып алыңыз. Анткени ал сизге эч нерсе эсиңизге келбей калганда жардам берет. Тематикалык форумдарды, сайттарды, сиздин баракчаңызга окшош баракчаларды же болбосо популярдуу YouTube каналдарын карап чыгыңыз. Ал жакта идеялар көп болгону изденүү керек. Визуалдык контенттин сапаты. Эң башкы учурда сүрөткө маани бериңиз. Эгерде сиздин сүрөтүңүздүн сапаты начар болсо, анда ал сиздин компетенттүү эмес экениңизди билдирет. Көп учурда визуалдуу контент бул брендтин же болбосо компаниянын түз чагылышы. Андыктан сапаттуу сүрөткө көңүл буруңуз. Эгерде сиздин бюджетиңиз чектелүү болуп, фотограф жалдай албай же болбосо сүрөттү сатып ала албасаңыз, анда көңүлүңүздү чөктүрбөңүз. Сизге бекер жана сапаттуу сүрөттөрдүн топтому бар фонттор бар. Алардын шилтемелерин мен сиздерге жиберип коем. Достор, бүгүн биз сиздер менен контент эмне экендигин жана контент план бизге эмне үчүн керектигин билип алдык. Жана болсо биз сиздер менен кызыктуу текст жазууну жана посттер түзүүнү үйрөндүк. Эми сиздерге тапшырма. Сиздер өзүңүздөргө жаккан публикация жасап жана ага кызыктуу текст жазып, аларды социалдык тармактарга жүктөңүз. Эгерде сиздерде суроо пайда болсо же болбосо менден кеңеш керек болсо, анда мен менен байланышсаңыз болот. Кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин.